Туғандар, ассаламу алейкум. Азыр теплый стандагы дагы бир таксопаркка келип калдым, туғандар. Сонун условиясы менен экен бул жакта. Себет эле көрсөтө бербей, южный жактагы подписчиктерге дагы бир жакшы жаңылыктарды жеткизип коеюн дедим, туғандар. МБС деген таксопаркка келип калдым. Бүт баары Volkswagen Polo'лор экен, туғандар. Өтө жакшы ценада берип атыптыр. 2019-жылдар экен, бүт баары. Арендасы болгону 1000 рубльдан экен, туғандар. Адресин, телефон номерин көргөзүп коем видеонун астына. Gelip туғандар машинерди алып ишти кыла бересиңер, туғандар. Мынакей моң карагыла. Комплектациясы Polo'го нормальный, иштери бүт таптаза, бүт баары бирдей комплектацияда экен. Накопительный взнос бар экен, туғандар. 200 рубльдан где-то 10 000 чейин чогулат экен, туғандар. Адресин обязательно видеонун астына жазып коем, туғандар. Ошондой ийгилик барыңыздарга. Так, туғандар, ушинтип бүгүн буйруса ишти баштадык. Бүгүнгө понедельник. Эртең 27-28 жанагындай прощальный вечеринкалар болот деп, торговый центрдин ар жак бер жакы иш жакшы болуп калабы деп чыксам, вроде тишина. Бирок починди Шереметового заказалдым, туғандар. Машинени жудуруп чыктым, линияга койдум, сразу Шереметового заказалдым. Таксисттерге сонун жаңылык бар, туғандар. Буйруса сентябрь айынан баштап Яндекс таксинин поездкалары 10%-тен 15%ке чейин, туғандар, поездка буйруса көтөрүлөт экен. Уже Госдумадан уже полностью кароодон өтүп, приказ чыгып, буйруса сентябрдан баштап күчүнө кирет экен, туғандар. Ошол 10-15%ке көтөрүлсө деле өтө жакшы. Бунун себеби неден деп атат? Бүт жанагы машинеге болгон запчасттардын кымбаттаганы, страховканын кымбаттаганы. Ошол себептен Госдумага запрос жөнөттүрүп, Яндекс таксинин услугасын, поездкасын кымбаттаталы деп запрос жөнөтүшкөн экен. Госдумадан кабыл алып, буйруса приказ чыгып, сентябрдан баштап күчүнө кирет экен, туғандар. Буйруса сентябрдан баштап дагы поездкалар нормальный боло баштайт. Эми бирок поездка нормальный болгондон менен страховка московскийлер почти 100 000ге чыгып кетти. Подмосковьяларга эптеп нар жак бер жактарга кылып алып, 40 000ге чейин, 50 000ге чейин кылдырып атышат, бирок московскийлер аябай кымбаттап кетип атат. Так, мисалы бизнес класска бизге андай таксисини жанагындай страховканын кереги жок. Областной болсо где-то 20 000 тегерегин эле бүтөт бизнес класстагы. Машиненин кымбат немесине, стоимостуна карайт да. Бирок под такси болбогон үчүн все равно бизнес класстын страховкасы арзан. Ошондой, туғандар, буйруса аз биринчи починди алып барып жеткирели. Бүгүн көрөбүз, понедельник күнү да кандай болот. Торговый центрлерге основном школьниктерди көп ташысам керек дедим эле. Чото билбейм, чото. Ладно, посмотрим, убакыт көргүзөт. Кеттик анда, туғандар. 1420 канча рубльге келдим. 42 минут жүрдүм. Ленинградка да кичине пробка болуп калыптыр. Корого орайлы, корого. Корого орайлы. Анан кийин ошого карап иш тутайлы. Вроде машина көптөй. Пробка бир кыйлага чейин бери көздөп келип калыптыр. Жигитке 70-өнө аздык кылат демекчи, туруп өзүмчө гитара четкен да үйрөнүп койсом деп коем. Өзүмчө кыялданып, анча-мынча ырдап калсам, бир гитара менен ырдап берсем деп коем. Сен кетпечи жанымдан, сен кетпечи. Сезимим жалындаса, мейли дечи. Жан дүйнөм жалгыздыктан оруп келет. Сен кетпечи. Кубиктин ырларынан бир шингислерге.
Қойды. Ровно 1 сағатта келдім аэропорттан. 2106 5 коэффициент без ничего. Жаман арзан бер. 1 сағатқа. Так. Ушу аял кишилерге таң каласың. Жалгыз жандан теперь айланғаны же башка жака барса дагычы. 2 килеген чамадан, самокат, палекет, сумка, елки. Цыган болуп алышат го. Буга чейин 2 эркек кишини алып баргам. Бирөөнүн кичинекей чамаданы бар экен, бирөөнүн чамаданы деле жок. О чамадан деле пустой экен. Аял кишилер бечаралар. Мына көчүп эле жүрө беришет го. Зор кылып кирип кетти. Батпай креслоны бияка чыгарып коюп. Анан чамадандарын зорго тыкпадым багажгачы. Вообще гигантский чамадандар экен, елки. Кеттик дагычы. 3-чү заказга кеттик, 3-чү заказга. Что-то коэффициент менен берип койду. Береговой проезд дейт. Айтсыле силерге штраф келип атабы, елки. Мен төлөп жетишпейм го, такыр эле штрафтарды. Так, өткөндө бирөө мага комментарийде спорт этип атат эле да. 81-82 километрге штраф жазбайт деп. Мына чоңойтуп туруп көргөзөйүн. Проспект Мирада кетип аткан экен мене. Мына скорость 82. Көрдүңөрбү? 82ге штраф келип тургандар. Кээде жана мынтип кетип атканда өтүп кетесиң, 81-82 болуп 80ге такап айдайм деп. Ошондой да 81-82ге келип тургандар 250ден. Ошон үчүн көп жана такабайлы, азыраак айдасаңар жакшы. Азыр эле МКАДтан келиптир. 143 километр дейт го МКАДтан. Елки дагы жакшы 1,5 миң келип өтүп. Экеси өткөндө 1,5 миң келиш керек болду. МКАДтан кандай келет билбейт экенмин точно. Дагы 4 штраф калды. Бирөөнүкү 2 күн калган экен, төлөп койдум. Основном ушу 250 сомдуктар. Өткөндө бир жолу неположенный остановкада 1,5 миңден 1 келди. Калгандары бүт ушу 250 сом превышение скорости болгон. Ошон үчүн ылдамдыкты сактабай дагы. Кеттик, ишти дальше кылайлы. 9,5 болуп калды саат. Bir 5-6 миңдей акчага иштеп койдум. Курсакты тогуз чыктым. Азыр дальше урабыз буюрса. Да, конечно. Так, едем с Жулебина, да? Генерал Кузнецова. Хорошо, сейчас. Блин. Окей, таштадым. Тетеньканы. 24 минуттап келіп таштадым. Так, бұрғылай емес. 24 минутта завершить. 1106 рубль болды. Бүгін заказдар вроде
длинный эле заказдар болуп атат, бирок арзан болуп атат. Мондан азыр канча? 23 километрге алып келдим. 23 километрге 23 мүнөт жүрдүм, 1100 дейт елки. Через 200 метров поверните направо, а затем... Так, домой менен кетип аттым эле. Шереметова елки, Шереметова мощный жанып атканда уже 12ден 5 мүнөт өтүп кетти. Бүгүн понедельник. Аэропортко успею, не успею, что-то не пойму. Бирок проводниги жанып турат. Поверните направо, а затем съезд. Поверните налево. Расстояние 34 километр, полчаса дейт. Так. Эмне кылсам, аэропортко кетип калсамбы? Шаарда деле эч нерсе жок экен да. Шаарда калайын десең. Ладно, bir hareket kılıp көрөйүнчү аэропортко. Түн жарымда платный менен кетет экенбиз. Көрүнбөй тугундар эле коюп турат окшойм. Түн жарымда пробка жокту, платный жол тандап алып турат. Таза жолну. Жакшы эле пробка бар турбайбы Ленинградкада? Ладно, ничего страшного. Что за фильм смотрел? Чебурашку смотрел. А, ты не смотрел Чебурашку? Прикольно, да? Ну я там на середине. Ну как на середине? А ты только Чебурашку? Кстати, поняла, что это Кисловодский? Чебурашку и... Едем береговой проезд, да? Да. По платке? Да, поехали. Хорошо. На всякий случай. Ебали! Елки. Шереметовадан илештим, көгөрүп жүрүп барып, Сходнинскийден нары кетип калып, 35 мүнөттө келдим. 2007 рубль. 35 мүнөт. Кечинде 5'те чыктым эле, саат 1 болду. Не знаю, заказ береби дальше, 1300 калыптыр азыркы заказдан. Коруттай болуп. Кеттик дальше. Так, то Сентеден daha bir заказ алып келдим. 35 мүнөттө. Завершить. 35 мүнөттө келдим, 1547 рубль болду. Елки, үйгө кетейин деп атканда. Жаман жанагантип неме көрүп койду да. О, кашыран МКтын жегин өрүп койсо болобу. Готово. Аз домойду коюп туруп бир жерде эми отуруп турайын, вдруг Шереметова берип калабы, бирок түнкү саат 3'тө Шереметова бербей калдыбы деп атам да. Силер эмне дейсиңер? Домой. Поехали. Ладно, 15-20 мүнөт отуруп турайын, берсе берди, бербесе. Минге коюп кетип калабыз жөнүндө. Аяка чейин дагы азыр бир 50 километр болуш керек. 50-60 километр бар да мынаяктан.
Жөн элечи. Здравствуйте, вы Южноухо, вас посмотрите. Құдай жалғағырлары. Көрінген жерді тосып, емкаттарын чекелерін бүт. Постоянно эле проверка. Жанагы шугания кылып, аны-муну кыла турган эч нерсе жок. Кечеги күнгү жанагы болгон ызычуулар бүт токтогон. Шаар как положено эле бүт бардыгы өз ордунда иштеп атат. Эч кандай жанагындай лишний движение жок, тып-тынч. Так, ерте мененки саат 3:30 болуп калды. Таң атып жап-жарык болуп калды. Ондай болуп сонун болуп. Үйгө жөнөдүм туугандар. Азыр үйгө жетип алып, бир сыйра отчет кылып коюп, ошо менен видеону аяктайбыз. Кеттик анда үйгө тынчаман жетип алайын. Ой, ёлки, маны карагычы, Кудай сактай көрүнең Нурайы. Ёптубай, мына уктап кеткенбиз, трешниге түшүп кеткенбиз, эмне эле болгон. Кудай сактай көрө, уйкуну ордуна кылып иштегиле туугандар. Өтүп барып, трешниге чыгып барып, кийилип калыптыр бири-бирине. Кудай сактай көр, Кудай сактай көр. Этият болгула туугандар, этият болгула. Так, туугандар, таң атып, үйгө да жетип келип калдым. Бүгүнкү күнгө так 12ден кийин 3 заказ 2840 рубль болуптур. 12ге чейин 10 заказ 8388 рубль болуптур туугандар. Чыкканыма ровно 12 саат болуптур. Эми бүгүн ойноп күлүп эле иштедим, ачыгын айтсам. Ошондо общий заказ 13 заказ болуптур. 13 заказ 11.000 ашыгы менен болуптур туугандар. 1000 рубльдик дизель куйдум эле. Төбөледи ошо, жетти прямо. Акырында 0 болду, заправка кылып алып келип койдум. Ошол эгерде машинала турган болсоңор туугандар, Мерс БХ дизель алсаңар жыргайсыңар жүрө. 1000 рубльга бир сменге 10.000, 12.000 иштеген жөн эле жетет да, дизельчи. Ошондой туугандар, өтө жакшы заработок болду. Эми иш жок, андай-мындай деп атышты эле. Ойноп күлүп эле жана заказдарды күтүп отуруп, игра ойноп, жанагындай китептерди окуп, кыскасы кеңири эле мындай чарчаган эле жокмун бүгүнчү. Сонун иштеп келдим. Ушундай туугандар. Ийгилик барыңыздарга. Эмки видеодо көрүшөбүз.